сіздердің алдыңыздарга чыгып, Кыргызстандын мындан аркы өнүгүүсү боюнча көз караштарыбыз менен бөлүшүү мен үчүн чоң сыймык. Советтер Союзу урап 1991 жылы эгемендигибизге ээ болгондон кийин өлкөбүз көптөгөн сыноолорду башынан кечирди. Биз башка мамлекеттердин улуттук тажрыйбаларынын өрнөгүн алууга бир топ аракет кылдык. Президенттиктен парламенттикке чейинки башкаруунун ар кыл формаларында жашап көрдүк. Эми минтип кайрадан президенттик башкаруу формасына кайттык. Албетте, мындай өзгөрүүлөрдүн баары элибиздин жаркын келечекке болгон умтулуусу менен үмүт тилегин актоонун, мамлекеттүүлүктү бекемдөөнүн ыңгайлуу бир жолун табуунун, стабилдүүлүккө жана туруктуу саясий экономикалык өнүгүүгө жетишүүнүн аракеттеринен улам болгон. Мен 2020 жылы бийлик башына келгенимде өлкөбүз деңизге чыгуу мүмкүнчүлүгү жок, жалпы аймагынын 94% бийик тоолордон турган 3 революцияны, бир катар социалдык толкундоолорду баштан кечирип, андан кийинки коронавирус пандемиясынын кесепетинен улам терең экономикалык кризис курчуп турган, эбегейсиз зор энергетикалык потенциалга жана жаратылыш ресурстарына ээ болуп туруп, өнүгүү үчүн алардан толук кандуу пайда албай турган болчу. Ошондо мен өз алдыма эл журтумдун өсүп өнүгүшүн, бакубат жашоосун камсыз кылууну негизги максат кылып койдум. Биринчиси, аткаруу бийлигинин бардык тутумун модернизациялоо, өкмөттүн ишин өзгөртүү маселеси болгон. Мен бүгүнкү күндө Конституцияга ылайык өлкөнүн аткаруу бийлигин жеке жоопкерчилик алуу менен жетектеймин. Өкмөт элдин кызыкчылыгы үчүн кызмат кылып, жарандардын руханий, интеллектуалдык, экономикалык, социалдык жактан өнүгүүсүнө жагымдуу шарттарды түзүп, сапаттуу мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр менен камсыздашы керек эле. Бул үчүн биринчи кезекте мамлекеттик чечимдерди кабыл алуу процессин өркүндөтүү зарыл болчу. Мен бийликке келгенге чейин президент менен премьер-министрдин өз-өзүнчө администрациялары болгон. Алардын амбициялары жана көз караштары да өзүнчө болуп, көбүнчө бири-бирине карама-каршы келген. Ал эми маанилүү чечим кабыл алуу учурларында эки администрация жоопкерчиликти бири-бирине түртө салып турушкан. Жыйынтыгында иштер кечеңдеп, ал тургай жылдар бою топтолуп, көйгөйлөр чечилбеген бойдон кала берген. Мындан улам биз эки администрацияны бирдиктүү президенттик администрацияга бириктирүүнү чечтик. Бүгүнкү күндө ал өлкөдөгү бардык аткаруу бийлигин координациялайт. Министрлер кабинетинин төрагасы бир эле убакта президенттин администрациясын жетектейт. Ошентип, мамлекеттик чечимдерди кабыл алуунун жана аткаруунун бардык процессин бир жерге топтодук. Бул чаралар жалпы өлкө боюнча өкмөттүн ишмердигинин натыйжалуулугун түп тамырынан бери жакшыртты. Ошону менен бирге бийликтин вертикалин дагы бекемдеди. Экинчиси, коррупцияга каршы элдешкис күрөш. Тилекке каршы бул социалдык көйгөй өлкөдөгү терең нааразычылыктардын негизги себептеринин бири бойдон калууда. Министрлер кабинети өзгөчө экономикалык чөйрөдө коррупцияны жоюу үчүн салыктык башкаруунун жаңы инструменттерин киргизүү программасын ишке ашыруунун алкагында экономиканы көмүскөдөн чыгаруу боюнча жигердүү иш жүргүзүп жатат. Коррупцияга каршы күрөштүн жана бюджеттик каражаттардын чыгымдалышын текшерүүнүн жүрүшүндө мамлекетке ири каражаттар кайтарылууда. Эч кандай жаңы салыктар киргизилген жок. Болгону салыктык башкаруунун жакшырышы менен өткөн жылы мамлекеттик бюджетке салыктан түшкөн каражаттардын көлөмү дээрлик 3 эсе көбөйдү. Үчүнчү артыкчылыктуу милдет бул жаңы экономикалык саясат. Өлкөбүздө улуттук экономика туруктуу темп менен өнүгүү жолуна түштү. Акыркы 3 жылдагы экономикалык өсүш орточо эсеп менен дээрлик 7%ды түздү. Чет элдик инвесторлордун катышуусунда ири инфратүзүмдүк жана эл аралык долбоорлор ишке ашырылууда. Анын ичинде ГЭСтерди куруу, жолдорду салуу жана башкалар бар. Биз Кыргызстанды жагымдуу инвестициялык климаты, либералдуу тышкы соода саясаты, ачык жана ишенимдүү бизнес чөйрөсү бар региондук бизнес оазиске айлантууну каалайбыз. Кыргызстан
инвестор өнөктөштөр үчүн ар дайым ачык экенин дагы бир жолу баса белгилеп кетейин. Биздин жаңы экономикалык саясатыбыз биринчи кезекте 3 негизги багытка: энергетика, тоо кендерине жана транзиттик тармакка таянат. Өлкөбүздүн башкы жаратылыш байлыгы болгон энергетикалык ресурстардан туура пайда көрүүнү көздөйбүз. Кыргызстандын гидроэнергетикалык запастары боюнча бир кыйла өнөр жай потенциалы бар. Алар эксперттер тарабынан болжол менен 142 миллиард киловатт саат деп бааланып келет. Бул ресурстар сөзсүз түрдө элге кызмат кылууга тийиш деп эсептейбиз. Мен мамлекет башчысы болуп келгенимде бул потенциалдын 10%-ын гана пайдаланып жүргөнбүз, бүгүнкү күндө 13%-дан ашыгын иштетүүгө жетиштик. Бул багыттагы иштерди активдештирүү максатын көздөп жатабыз. Биз чет элдик инвесторлордун келишин албетте кубаттайбыз. Маселен, Маздар компаниясынын Кыргызстанда иш жүргүзүү ниетин билдиргенине абдан кубанычтабыз. Мен ушул жерден Бириккен Улуттар уюмунун климат боюнча ийгиликтүү өткөн COP28 конференциясына катышкандыгымды, анда Кыргызстан менен Маздар, Electricity de France компанияларынын ортосунда 3,5 гигаватт көлөмүндөгү жашыл энергетика жаатында долбоорлорду ишке ашыруу боюнча 3 тараптуу меморандумга кол коюлгандыгын айта кетейин. Биз долбоордук кубаттуулугу 1,8 гигаватт болгон Камбарата 1 кесин куруу боюнча долбоорду ишке ашырууга кириштик. Бүгүнкү күндө курулуш иштери кызуу уланууда. 50 чакан жана орто кестин курулушу, ошондой эле энергиянын кайра жаралуучу булактары тармагындагы долбоорлорда ишке ашырылууда. Транспорттук логистикалык потенциалды өнүктүрүү жана дүйнөлүк рынокко чыгуу максатында Азия өлкөлөрүн Борбор Азия аркылуу жакынкы чыгыш, Түштүк Азия, Африка жана Европа менен байланыштыра турган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорун баштап жатабыз. Төртүнчүсү, калкка көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызматтардын бардык системасын санариптештирүү. Акыркы 10 жыл ичинде ары чоң, ары эпсиз болуп келген мамлекеттик башкаруу системасы чечкиндүү чараларды көрүүгө муктаж эле. Биз мындай чечкиндүү чараларды санариптештирүү аркылуу жасай алдык. Электрондук ведомстволор аралык өз ара байланышуу системасы курулган түндүк улуттук долбоорун толук кандуу ишке киргиздик. Жыйынтыгы албетте бизди кубандырды. Натыйжада мамлекеттик башкаруунун эффективдүүлүгү кескин жогорулап, ведомстволор аралык координациялоо темпи тездеди. Мындан улам коррупциялык көрүнүштөр азайды. Муну менен эле токтоп калбастан, албетте чет өлкөлүк өнөктөштөрүбүздүн алдыңкы тажрыйбалары менен жетишкендиктерин кылдаттык менен иликтеп жатабыз.